Бизнесиңиз жакшы жүрүшпөй жатабы? Ашыкча чыгаша, аз гана киреши, баш ооруу, стресс. Бул көйгөйлөрдөн кантип кутулса болот? Анын жообу мындайча. Пайгамбарыбыз базарга киргенде бул дуаны окуйт эле. Бисмиллахи Аллахумма инни ас'алука хайра хазихи ссуқи ва хайра ма фиха ва а'удhu бика мин шарриха ва шарри ма фиха. اللهم إني أعوذ بك أن أصيب فيها صفقة خاسرة. Allah'tın atı menen giremin. O Allah, men senden bul bazardan janandagı nerselerdin jakşılыгын сурайм. O Allah, men senden bazardan janandagı nerselerdin жамандыгынан сактооңду сурайм. Жана senden ушул базарда зыяндуу келишимге дуушар болуп калуудан сактооңду тилейм. Базардын жанандагы нерселердин жакшылыгы төмөнкү нерселер. Адал рызкынын жеңил болуусу, кирешелүү жана берекелүү соода. Сиз келишим кылып жаткан адамдар чынчыл болуп, ортодогу келишимдин натыйжалуу чыгуусу. Ал эми базардын жанандагы нерселердин жамандыгы бул нерселер. Капилетке жана кыянатчылдыкка дуушар болуу. Жана сиз келишим кылып жаткан адамдар кыянатчыл болуп, ортодогу келишимден улам өтө чоң зыянга учурап, банкрот болуу.